Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан Арген Артур. Негизи эле тармактык маркетингке келген адамдардын биринчи көйгөйлү бул команда куруу. Кайсы жерден адам табам? Адамдарым калбай калды. Адамдарым негизи эле жок болчу, негизи эле адамдарым жок дешет да. Мындайча айтканда, мен бүгүн сиздерге аябагандай көп адамдарды таап берейин. Ошол команда куруунун 3 жолу бар негизи. Адамдарды табуунун 3 жолу бар. Биринчи жолу бардыгыңыздар билгендей эле бул тууган тааныштар менен. Аябай жакшы жол. Эмне үчүн? Анткени сиздердин тууганыңар, тааныштарыңар сиздерге ишенет. Сиздер менен айтсаңыздар, мисалы бардыгы макул болбосо дагы, ушу тууган тушкандардын арасынан, ушундай жакын туугандардын арасынан бирөө болот, алысыраак туугандардан бирөө болот дегендейчи. Сиздерге ошол адамдар жетиштүү. Анткени алардын өзүнүн классташ, курсташ, өзүнүн тууган тушкандары бар. Ошонун бардыгы сиздердин командаңыз болот. Вот. Ошо тууган тааныштар менен куруунун дагы бир плюсу бар. Досторубузга айтсак болот дегендейчи, көп адамдарга айтсак болот. Бирок мен ушул жаңы келгенде аябаганда уялгам. Кантип досторума айтам? Кантип ушундай эми бардыгыбыз ойлойбуз да, бул аялдардын эле бизнеси депчи, мындайча айтканда. Бирок негизи андай деле эмес экен, эми түшүнүп атпаймынбы? Эми түшүнүп калдым, коркчумун, аябай уялчумун. Анан досторума акырын барып айтсам дагы аябай бир жолу урушуп да кеткем кээ бир досторум менен. Бирок сиздер антпеңиздер. Менин кетирген каталарымды кылбаңыздар. Тууган тааныштар менен да жакшы бизнес курса болот, бирок тууган тааныштар сиздичи, мисалы, эгер атлет болсоңуз сизди атлет деп көрөт. Эгер айдай болсоңуз айдай катары эле көрөт да. Андан көп бизнесмен же болбосо сетевик катары башында көрбөйт. Сиз сетевик катары өзүңүздү аларга мен сетевикмин, мен бизнесменмин дей берсеңиз, аларга анча жакпай калышы мүмкүн. Кантип эле кечээ эле ушинтип жүрүп бүгүн ушундай болуп калды депчи. Бул адамдарга мүмкүн сиздер тойго чакырсаңыз 300 адам чыгат да. Ошол 300 адамдын мүмкүн бир 3-4 кириши мүмкүн. Бирок ар бири менен чалып, ар бирине жазып иштейсиңер. Бирок мындай адам мынтип мен иштеп көрдүм. Иштесе болот экен, аябай эле жакшы экен. Бирок бардыгы мынтип иштей албайт экен түшүндүм. Анткени көп партнерлорум ушул үчүн туугандары макул болбогон, эки тууганын айтып көрдү, экөө тең макул болбой койсо эле чөгүп бизнестен кетип калгандар да болду. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мен сиздерге жеңилдетип, дагы эки жолун дагы айтып берейин. Эгер сиздер мындайды каалабасаңыздар тууган тааныштар менен. Экинчи методу бул интернетте спам кылуу. Бардыгыздар билесиңер, байкап көрсөңүздөр, кээ бир комментарийлерде бул компанияга киргиле, менин номерим мындай, же болбосо бир сиздер пост киргизери менен комментарийге жазат, же болбосо личкаларыңызга жазат дегендейчи. Анан тажатып ийет, аларды эмне кылабыз, блок кылып баштайбыз. Негизи эле спам кимге жагат? Спам негизи эле эч кимге жакпайт. Бирок спам дагы иштейт. Закон Парето деген бар. Эгерде сиздер жок дегенде 100 адамга ошондой жөнөтсөңөр, жок дегенде 5-10 сизге жазылат, катталат, сиз менен сүйлөшөт. Ошол 5-10-унун дагы бирөөсү кириши мүмкүн. Болду, элестетиңиз 100 кишиден бирөө. Но бирок интернетте эмне бат-баттан иштейсиңер. Бирок эмнеси бар? Ал адам сизди биринчиден тааныбайт да. Сизге ишенеби? Бал салабы? Ошол вопрос кирип коюшу мүмкүн. Кел жазылып коеюнчу, мына канча бекерлеби, мейли кирейин деп элечи. Бирок кийин иштеп кетеби? Ушул суроо бар да. Анткени сизге кантип ишенет, каяктан ишенет? Кээ биргени да жакпайт. Мага спам келген жакпайт. Мен дагы ушундай спам кылып турсам, жакабы депчи. Сиздерге спам жакабы? Эч кимибизге негизи эле спам жакпайт экен. Бул метод менен дагы иштесеңиз болот. Бул метод менен миңдеген адамдарды сүйлөшүп, мүмкүн бирок 1000дин бир 900-950синин кыжырына тиесиңер. Чиндери келишет дегендей. Зато 50сү иштейм, давай деп кетиши мүмкүн. Эми 3-чү методу бар. 3-чү методу бул жеке бренд деп аталат. Эми жеке брендти кандай түшүнөсүздөр мен билбейм. Жеке бренд өзүңүздөргө бренд түзөсүңөр, өзүңүздөрдүн атыңыздарды бренд кыласыңар, компанияңыздар менен чогуу бренд кыласыздар да, мындайча айтканда. Ушул бренд аркылуу эле сиздин адамдар
интернеттен көрүп эле сизге ишенип башташат. Интернеттен көрүп эле сиз менен иштегиси келип башташат. Өздөрү жазышат. Эч кандай спам кылбайсыңар, ар кайсы жерге комментарийге же болбосо личкага эч кимге жазбайсыздар. Бул ушундай жакшы метод экен. Бирок бул жеке брендти түзүү эми 3 жылдан көп жыл керек. Мен айтпайм, сразу эле жеке бренд кылып берсеңер, сразу эле там бизнесиңер бум кетет, катуу кетет депчи. Бирок бизнес бум болбосо дагы, эгерде туура жеке брендти настройкалап коюп койсоңуз, сизге биринчи айдан баштап акча тапканга чоң мүмкүнчүлүк бар. Бардыгын туура аткарсаңыздар. Биринчи эмне кылышыңыз керек? Биринчи сиздер аудитория табышыңар керек. Аудитория, то есть кайсы адамдар менен мен иштешем. Кээ бирлер бар, ар кайсы бардыгы менен иштешет дегендейчи. Мисалы, тууган тушкандар баары менен иштешкендей болобуз, интернетте спам кылганда тоже баары менен, жеке брендте баары менен иштешпейбиз. Жеке брендте бир аудитория менен иштешебиз. Кайсы аудитория? Сиз экөөңүздөрдүн кызыкчылыгыңар бир аудитория болуш керек. Мүмкүн сиздер деле спортко кызыксаңар, алар да спортко кызыккан адамдар болуш керек дегендейчи. Вот ошондой сыяктуу. Мүмкүн сиздер эки баланын апасыздар дегендей, ушул үйдө отуруп иштегиңиз келет, интернет аркылуу дегендейчи. Вот ошондой адамдар менен иштейсиздер. Үйдө туруп, эки баланын апасы ошондой катары иштейсиздер. Көрдүңөрбү? Вот эң жакшы метод ушул экен. Ошол аудиторияларды эле тандап алып, ошол аудиторияны сиздер 5 көйгөйүн жазып алыңыз. Эгер ошол 5 көйгөй бар болсо, анда ошол 5 көйгөйүн эле кайра тие бериңиз. Эгерде адамдарды чогулта албай атсаңар, команда кура албай атсаңар депчи, бул да көйгөй да, команда кура албай атат, же болбосо үйдө отуруп акча тапкыңар келсе, же болбосо күйөөңүздөн акча сураңар келбесе дегендей сыяктуу, өзүңөр акча тапкыңар келсе депчи. Ушундай 5 көйгөйүн жазып алып, ошол 5 көйгөйүнө карата пост жазасыңар, кийинкиси, видео жазасыңар дегендейчи. Вот ушул жерде аябай жакшы. Контенттерди туура жазганды үйрөнүшүбүз керек дегендей. Биринчиден вовлекать эткенди үйрөнүш керек. Ошол контенткечи адам сразу эле эметип кетпейт да, сразу эле вот темасын окуп эле киргиси окуусу келгендей кылыпчы. То есть темадан да көп нерсе зависит этет. Теманы көрөт, анан дагы дегенди басат, еще дегенди басат, анан кирет, көрөт. Ошол видеоңуздарды көрүп алып, анан же болбосо постуңузду көрүп алып, анан кийин алар сизге жазылам, иштейм деп башташат да. Анан бирок контент менен эле токтоп калбайсыз. Андай бизде реклама деген бар. Эгерде вот жакшы контентиңиз бар, туура аудиторияны туура тантадыңыз, бирок эгерде эмелериңиз болбосо, көп адам көрбөсө, реклама жок болсо, эч кандай бизнес болбойт. Рекламаны бекер, андан кийин акчалай рекламалар бар. Билесиздер, бардыгыңыздар 2 түрү бар. Бекер рекламалар бири, бул эң жакшысы, бул взаимный пиар деп коет. Бекер. То есть көрөсүңөр, өзүңөрдүн окшош подписчиктериңерди тандайсыңар дагы. Мисалы, Инстаграмда же болбосо Ютубта кел бири-бирибизди мактап, кичине бири-бирибизди подписчиктерди көбөйтөбүз деп сүйлөшөсүңөр. Экөөңөр сүйлөшүп алып, макул болосуңар дагы, андан кийин бири-бириңерди подписчиктерди көбөйтө бересиңер. Экинчи түрү бул акчалай түрү бар. Эң жакшы түрү бул мисалы Инстаграмга таргетинг, билесиздер, бардыгыңыздар эле уккансыздар. Facebook болобу, Instagram болобу, таргетинг жөнөтөсүңөр. Бардыгын настройка кыласыңар. То есть мага мондай адамдар керек, муну менен ал адамдар кызыгыш керек, мынча жаштан мынча жашка болуш керек, эркек же аял болуш керек. Бүт баарын настройка кылып туруп анан кийин жөнөтөсүздөр. Аябай эле аз акча алат. Биздики мисалы бир киргенине болгону бир 10 теңге, 10 тыйынбы ушундай эле алат. 10 цент. То есть аябай эле арзан. Биздечи эң арзан Россия, Казакстан, Кыргызстанда реклама. Ошондуктан арзан кезинде колдонуп адамдарды топтоп командасы өстүрүп алышыбыз керек. Мына анан реклама кетти, реклама кетет, анан кийин адамдар эмне кылат? Өздөрү сизге жазышат. Мен сиздин контенттериңизди окудум, аябай мага жакты. Эгер сиз бекер эле ушул контенттерди үйрөтүп атсаңыз, мен сиздин командаңызга кирсем, көбүрөөк үйрөтөт окшойсуз депчи. Анан эмне кыласыз? Көбүрөөк үйрөтүп баштайсыз. Вот ошондо анан чоң бизнестер кетип баштайт сиздики.
Эми өзүңүздөр билесиздер, мен сиздерди кыйнабайм, ушул метод менен иштеңиз, тиги метод менен иштеңиз деп. Анткени сиз менден да акылдуусуз, ошондуктан бир методду тандап алып иштей бериңиздер, калганын өзүңүздөр билесиздер. Ылдый жакка подписканы басып, катталып коюңуз, коңгуроonu басып коюңуз, ушундай жакшы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн. Чоң рахмат.